Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү. Бир апта бою өлкөдөгү жүз берген окуяларга сарсеп салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Бул жумадагы маанилүү саясий жана тарыхый окуялар менен коштолду. Бул аптада эл сүйүнүштүү кабарды укту. Жакшылык Кыргызстанда 7 миллионунчу наристе төрөлдү. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Мыркайга өлкөнүн гүлдөп өнүгүшүн билдирген жакшылык деген ысымын ыйгарды. 7 жылдан кийин калктын санын 7 миллионго жеткирген Мыркай бүтүндөй өлкөгө жагымдуу маанай тартуулады. 7 миллионунчу жарандын депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулду. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй Кыргызстандын калкынын саны өсүп жатат. Акыркы жылдары республикада болуп жаткан демографиялык процесстер калктын санынын өсүшүнүн жогорку темпи менен мүнөздөлөт. Төрөлүүнүн жогорку деңгээли сакталууда. Бул калктын санынын көбөйүшүн камсыздайт. Бул жума Кыргызстан үчүн экономикалык маанилүү болгон темир жол долбоорунун негиздемесин каржылоо макулдашылды. Кытай жана Өзбекстан, Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну каржылоого катышууга макулдук берди. Бул маалыматты Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчиси Азамат Сакиев билдирди. Биринчи этапта Кыргызстан жалпы сумманын 20%-ын төгөт. Ал эми экинчи этапта Кыргызстан 10%-ын, Өзбекстан 30%-ын берет. Үчүнчү этапта Кытай 30%-ын төлөйт. Төртүнчү этапта ар бир өлкө бирдей үлүш туура келет. Азырынча негиздемени иштеп чыгууга канча каражат кетери белгисиз. Учурда Кыргыз темир жол ишканасы менен Кытай темир жол курулуш корпорациясынын ортосундагы келишимдин негизинде Кыргызстанга 160 адис келип, Нарын жана Жалал-Абад облустарында жерлерде изилдөө иштерин жүргүзүүдө. Дипломатияны түшүнбөй убадага турбаган тажик тарап кайрадан кыргыз аскерлерине жала жапты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы Тажикстандын чегара кызматынын кыргыз тарапты айыптаган билдирүүсүнө жоопту кайтарды. Тажикстан чегара тилкесине аскерлерин жана техникасын топтоп октары ташып барып жалдамаларды даярдоо жана октары топтоого мечиттерди пайдаланып, ошону менен ислам баалуулуктарына да каршы аракеттенип жатканы аныкталган. Мындан улам УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев Баткен облусунда Тажикстан менен болгон чегарадагы кырдаал боюнча кеңешме өткөргөн. Атайын кызматтын башчысы кабыл алынган чечимдер аткарылбаса Баткендеги күч органдары менен мамлекеттик органдардын жетекчилери керт башы менен жооп берерин эскерткен. Түрк мамлекеттер уюмундагы өлкөлөр бирдиктүү алфавит түзүү маселесин талкуулап жатат. Бул тууралуу Түркиянын Анадолу мамлекеттик агенттиги кабарлады. Бирдиктүү тил процессин тездетүү жана түрк мамлекеттердин жалпы алфавитке өткөрүү үчүн комиссия түзүлгөнү белгиленген. Анын курамына түрк мамлекеттеринин тил саясаты менен алектенген расмий структураларынан 2ден мүчө кирет. Комиссия бирдиктүү алфавит тууралуу докладты уюмдун аксакалдар кеңешине киргизет. Анын биринчи жыйыны Кыргызстанда өтөрүү жана датасы такталып жатканы айтылды. Түрк мамлекеттери уюмуна Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан кирет. Венгрия менен Түркменстан байкоочу өлкө катары турушат. Мүчө мамлекеттерде Кыргызстандан башкасы латын алфавитин колдонот. Кезекте бул аптадагы урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 17 октябрь дүйшөмбү Токмок шаарындагы мал базарды акчасын урдаткан карыя боюнча факт Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө катталып териштирүү иштери башталды. Социалдык тармактарда мал базардан 120 000 сом акчасын урдаткан аксакал боюнча видео чыккан. Ошол эле учурда кайдыгер эмес жарандар 115 500 сом акча чогултуп беришкен. Бул күнү Ош шаарында өзүнүн мурдагы аялын бычактап өлтүрүүгө шектүү кармалды. Шектүү 1990 жылы туулган жаран өзүнүн мурдагы аялын өлтүрүү максатында ал жашаган үйгө барып, аялды бир нече ирет денесине бычак сайып изин жашырып кеткен. Баткен районунун Карабак айылында Тажикстандан аткезчилик жол менен 2 миллион 750 000 доллар алып кирген 4 жаран кармалды. Мыйзамсыз иштерге тиешеси бар деген шек менен Кыргызстандын 4 жараны камакка алынды. Бишкектин Көлмө конушунда номер 78 мектеп гимназиясынын жаңы корпусу ачылды. Жаңы корпусту ачуу аземинде Акылбек Жапаров шаарда мектеп жетишсиздиги чоң көйгөйгө айланганын айтып, буга байланыштуу 2022 жылы 16 мектеп куруу чечими кабыл алынганын белгилеген.
18 октябрь шейшембе Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясы Кыргызстан демилгелеген тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги кеңеш менен жыйынтыктоочу документин өзүнүн расмий документи деп жарыялады. Кыргызстандын демилгеси боюнча буунун баш ассамблеясынын 76-сессиясында 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жыл деп жарыялоо жөнүндө резолюция кабыл алынган эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул күнү Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Олег Храмов менен жолугушту. Анда тараптар миграция жана маалымат чөйрөсүндөгү кызматташтыкты кеңейтүү маселесин сүйлөшкөн. Бул күнү АКШнын аскердик делегациясы иш сапары менен Баткен облусунда болду. Америкалык делегация менен эки тараптуу кызматташтыкты илгерилетүү талкууланган. АКШдан келген делегация тажик тараптын куралдуу кол салуусунан талкаланган айылдарды дагы көрүп чыккан. Ош шаарында бул күнү жумуш орундарын жана кесиптер жарманкеси уюштурулду. Жумуш издеген ар бир адам үчүн 50 ишкана бош жумуш орундарын сунуштады. Анда өнөр жай, курулуш, тейлөө, туризм тармагындагы 500 бош иш орундар көрсөтүлдү. 19 октябрь шаршембе Бишкекте кафелердин биринде мушташ болуп эркек киши көз жумду. Башында каза тапкан бардагы кыздардын бирине кол көтөргөн. Ал кыз жакындарын чакырып мушташ чыгып кетип, жыйынтыгында кызга кол көтөргөн киши алган жаракатынан жан берген. Баралды деп шектелип кармалган мурдагы билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев үй камагына чыгарылды. Бейшеналиев $62.500 өлчөмүндө пара түрүндө алган акчанын калган бөлүгүн өз ыктыяры менен кайтарып бергени кабарланган. Ноокат райондук сотунун сот аткаруучусу кармалды. Сот аткаруучу $500 акча каражатын талап кылып 14 000 сом алып жаткан учурду атайын кызмат тарабынан колго түшүрүлдү. Баткен облусунун Борбордук айылында Тажикстандан аткезчилик жол менен алынып келинген 2160 бөтөлкө Ягуар алкоголдук ичимдиги кармалды. Кылмышка шектүүнүн бири колго түшсө, экинчиси Тажикстандын аймагына качып кеткен. 20 октябрь бейшембе Таластын Бакаята районунда авто кырсыктан ичиндеги жубайлар машинасы менен кошо өрттөнүп кетти. Кырсык Тарас Талас Суу Самуруна жолунун 168-чакырымында болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кыз ала качууга шектүү катары 4 кишини убактылуу кармоочу жайга киргизди. Шектүүлөр 15 жаштагы өспүрүм кызды ала качып бараткан жеринен кармалган. Кыргыз-өзбек чек арасы боюнча видео кайрылуусу үчүн оппозиционер саясатчы Азимбек Бекназаров суракка чакырылды. Кайрылууда Азимбек Бекназаров Кыргызстан тарапка өттү делген Алабука жана Аксы районундагы жерлер башынан эле кыргыз тараптыкы болгонун, жергиликтүү тургундар кайсы жерлер өткөндүгүнүн кабары жоктугун айтып чыккан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул күнү кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын заманбап залын ачты. Эркин күрөш боюнча кыз-келиндер улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков, спортчу Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы жана Мерим Жуманазарова президентке ыраазычылык билдирип, 2024 жылы Олимпиада оюндарында алтын медаль тагынууга убада беришкен. 21 октябрь жума авиациялык колледждин курсанттарын машыктыруу учурунда учак кулап, эки курсанттын биринин абалы оор. Кырсык Токмоктун жака белинде Аль Чарба авиациясынын аэродромунда болгон. Машыгуу үчүн колдонулуп жүргөн эки орундуу Бристол учагы учуп баратып кулап түшүп күйүп кеткен. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ереван шаарында өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйынына катышты. Акылбек Жапаров мындай оор кырдаалда бирикме өз ара соодада тоскоолдуктарды жоюу жана анын жол жоболорун жөнөкөйлөштүрүү аркылуу жарандардын жашоо сапатын жакшыртышы керектигин айткан. Ош шаарында чет өлкөдө билим алуу аталышындагы эл аралык билим көргөзмөсү уюштурулду. Экинчи ирет өтүп жаткан көргөзмөгө Европа өлкөлөрү баштаган 40тан ашуун университеттердин өкүлдөрү келди. Чек ара саясий дипломатиялык жол менен гана чечилиши керек. Бул жумада тажик тарап кайрадан жалган маалыматтарды таратып, кыргыз аскерлерине жала жабууну улантты. Өлкөнүн коопсуздук комитетинин чек ара кызматы тажик тараптын чындыкка дал келбеген маалыматын төгүндөп жооп кайтарды. Окоп казып, курал ташып жатышкан тажик тараптын соңку аракетинен кийин атайын кызматтын башчысы Камчык Ташиев чек арадагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. УКМК төрагасы Ташиев кабыл алынган чечимдер
каралбаса Баткендеги күч органдары менен мамлекеттик органдардын жетекчилери керт башы менен жооп берерин эскертти. Ал ортодо жогорку кеңеш чек аралаш айылдарынын тургундарына курал берүү тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Коомчулукта кызуу талкууланып жаткан чек ара маселеси боюнча президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Апта аналитикалык программасынын коногу тарых илимдеринин кандидаты, доцент, саясат талдоочу Жолдошбек Бөтөноев агай болмокчу. Саламатсыз багай, студиябызга куш келипсиз. Ошол дароо эле суроо өтсөм, соңку чек арадагы окуялардан кийин дипломатиялык сүйлөшүүлөр кандай натыйжа берип жатат? Өзгөчө ушул Астанадагы 3 өлкөнүн лидеринин жолугушуусун эске алганда. Эми акыркы ошол жолугушуу Астана шаарындагы абдан жанагындай бир катуу эмоциялар менен, кекетүү, коркутуулар менен, тирешүүлөр менен өткөндүгүн бардык маалымат каражаттары айтып чыгышты. Чындап эле бул 2 жылда 2 жолу чоң кан төгүү, мурункусунда 40-ка жакын адам өлсө, кийинкисинде 60-тан ашык адам каза болду, канча жүздөгөн адамдар жарадар болду. Бул 2 президент, бул 2 элдин падышасы да ошолордун да кол алышы учурашпай, Путиндин арачы болгонго аракет кылгандыгы, албетте Орусия тараптан өзүнүн кызыкчылыктары бар. Илгертен эле булар конфликтти чыгарышып, кайра конфликтти жөнгө салууга жардам беребиз деп жакшылык кылган түр көрсөтүп, өздөрүнүн кызыкчылыктарынан аткарып алганга жетишип келгенде, бул жолкусунда деле чындап эле Орусия мурдагы союздаштарынан кол жууп баратканы көрүнүп атат да. Ошол эле мисалы Грузия, ошол эле Украина, эми Прибалтика өлкөлөрүн айтпай эле коелук. Азыркы күндөгү Армениянын наразычылыгы, ошо Азербайжан менен Армениянын ортосундагы конфликттен улам Армениядагы наразы экендигин ошол эле ОДКБнын айланасындачы. Ошондой эле маселе Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы акыркы 2 жылдагы 2 чоң кан төгүү менен коштолгон саясий кризис, конфликт. Биз дагы белгилүү деңгээлде ОДКБга, анын СНГ, биз бир топ организацияларда чогуубуз да, мына ШОСто, Евразесте, ОДКБда, мисалы СНГда дегендейчи. Бирок ошол бир организацияда туруп, бири-бирибиз менен жанагындай конфликтке барып атканыбыз, анын башында лидерлик позицияны кармап турган Россия Федерациясы, анын президенти Владимир Путиндин мындай кээ бир маселелерге кийлигишип, ал эми мондай кийлигише турган маселелерге кийлигишпей жөн коюп койгондугуна чындап эле Кыргызстан тараптагы нааразы экендигин көрсөттүк. Мына ОДКБнын аскердик окуусу Кыргызстанда өтүш керек эле, ага баш тарттык. Тажикстанга барышыбыз керек эле, ага баргандан да баш тарттык. Бул деген албетте чоң сокку. Ал биринчи кезекте лидер мамлекет Россияга болгон сокку. Ошол эле Армениядан ошон үчүн наразы болду да, алдагы. Анан эмне кылыш керек? Путин ошол тажик тарап менен кыргыз тарапты ымалага келтирип, анан экөөнү тең карыздар кылып, мына экөөң сүйлөшө албай атканда мен жараштырганмын, эми мынаны жаса деген саясаты дагы. Анан ал ортодо мына эсиңерде барбы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал ошол Кытайдан Кыргызстанга кирип, Кыргызстандан Өзбекстан, Өзбекстандан нары Азербайжан, Турция, анан Европага өтүп кетет. Бул түндүктө Россия калып калат. Казакстан калып калып атат бул темир жолдон, туурабы? Албетте ага дагы жини келди Путиндин. Убагында буга Атамбаев мен кол койгон эмесмин деп айтпадыбы? Мына Орусия менен конфликттин чыгышынын да бир себеби ушунда деди. Булар туура эмес кылды деп азыркы бийликти сындап. Атамбаев мурдагы видеосун көрсөтүп атат. Азыркы бийлик ошол Атамбаевдин мезгилинде, ага чейинки бийликтердин мезгилинде кол койбогон, ошол мезгилде чечилбеген маселелерди булар кол коюп, чечип аткандыгы албетте Россияга жакпайт. Атамбаев эмне үчүн кол койгон эмес? Атамбаев бул пророссийский лидер болгон. Бакиевди ошо Россиянын аралашуусу менен отставкага кетирип, анын ордуна Атамбаевдик бийлик келген да. Ошол эле мезгилде Кыргызстан Россияга жакпай калганда себеби
кече тажик президентине орден ыйгарып атат, атайынбай 70 жылдык юбилейиндечи мына деп. Эмомали Рахмон кайсы эрди күчүн алыш керек эле деген сөз. Кыргызстанга 2 жолу бастырып кирип кол салган үчүн алдыбы? Албетте бул кыргыз бийлеген кыргызстандыктарды наразы кылды да. Бунун артында эмне жатышы мүмкүн? Туурабы? Ошол эле бир топ саясий маселелер башында орустар турат. Орустар отставить десе эле токтойт. Алар дебесе боло берет. Тажикстандагы кимдир бирөөгө ишенип алып эле кайра кайталап атат. Ал көрүнүп эле турат. Россияга ишенип жасап атат. Америкадан оружие алып келип атат. Белгилүү деңгээлде Иранга ишенип отурат мисалычы. Кыргызстан эмне кылып атат? Түркия менен мамиле кылып атабыз. Түркия менен Орусия кандай мамиледе? Султан Сулеймандардын мезгилинен бери жакшы эмес. Орус-түрк согуштары канча жолу болду? 20дан ашык жолу болуп атат. Биз Орусия менен дайым мамиле кылып жүрүп, бирок азыркы бийлик Турция менен жакшы мамиле болгону дагы Орусияга жакпай атат. Кыргызстандын тышкы саясатынын мындай көп векторлуу жүргүзгөндүн мындай артыкчылыгы анан бизге болгон ошол мындай Россиянын кесепети дагы кандай болушу мүмкүн? Тышкы саясатты жүргүзүүдө баягы көп векторлуу саясат бул жакшы нерсе, бирок дипломаттарың жакшы болсо. Ал деген кандай? Профессионал болуш керек. Өтө кылдат мамиле кылбаса, бир эле мезгилде бири-бирин жаман көргөн мамлекеттер менен биз дос болуп алганбыз да. Саясий кызыкчылыктардын, геосаясий, геоэкономикалык кызыкчылыктар бар мамлекеттер менен биз бир мезгилде мамиле кылып атабыз. Кылса болот, бирок өтө профессионал болуш керек. Падышабыз, анын орун басарлары, анын жанагы ички саясатын жүргүзгөн министри, тышкы саясатын жүргүзгөн министри деген мына дипломаттар, элчилер, консулдар өтө кыракы, өтө сабаттуу болуш керек. Тажик тараптын кечеги ошол бул окуяда дагы мындай бир чек арадагы чырынын жаңы толкуну башталды. Жана да айтып өттүм, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы жыйын өткөрдү. Негизи эле ушул чек ара маселесин чечүүдө бир 50%-дан көбү чечилген, такталган. 50%-дан мындан аркысын чечүүдө тажик тараптын көздөгөнү эмне? Тажик тарап айтса алардыкы өзүнө туура, биз айтсак биздики өзүбүзгө туура. Анан маалымат айдыңында согуш жүрүп атат. Маалыматтык согуш бул курал жарак согушунан дагы жаман согуш. Бир эле болгон инцидентти окуяны ар тилге которуп алып, массалык маалымат каражаттары соц тармактары аркылуу кандай гана согуштук, мисалы тажик тарап өзүн актап, биз өзүбүздү актап, анан чын-чынына келгенде кимдики чын, кимдики жалган деген суроо бар да. Муну кыргыз тарапта, тажик тарапта айта албайт. Биз өзүбүздүкү туура дейбиз, тажик тарап өзүнүкүн туура дейт. Эми муну үчүнчү тарап деген ошол гана калыс айта алат. Мисалы кечээ Путин айтып атпайбы? Москвадагы архивдеги документтерди көтөрөбүз, карталарды көтөрөбүз деп атат. Вот көрдүңөрбү? Ал карталар биздин чек ара боюнча адистер, аскер адамдарды айтып жүрдү, мисалы 24-25, 27 жылдагы карта, мисалы 50 жылдардагы, ар жылда карталарды айтып жүрдүм. Анан совершенно секретно деп. Эми бир 25-27 жыл боюнча бир эле карта бар да. Ал Москвада, ал Тажикстанда, ал Кыргызстанда эле сакталыш керек деген сөз, дейми? Бизде мүмкүн копиясы болсо, Москвада оригиналы бар. Эми ал карталар канчалык деңгээлде биздин колубуздагы карталардан айырмасы бар экен, аны убакыт көрсөтөт. Качан Путин көрсөткөндө көрөбүз да. Бул эми көпчүлүккө белгисиз. Ал эми мына кече УКМК төрагасы Баткенде барып, жергиликтүү чиновниктер менен жолугушуп, жана провокация калтырбагыла, тополоңду кылбагыла деген түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөт да, мисалы. Тажик тараптын көздөгөнү эки нерсе. Биринчи, бул Баткен тажиктердин жери деп. Алардын тарыхчылары баш болуп айтып келатат. Тарыхчылардан суроо алып, саясатчылар анан кыйкырып атышат да. Алардын да тарыхчылары бар, биздин да тарыхчылары бар. Алар ошо Баткен биздин жерибиз болот. Айтып атышпайбы? Силер көчүп келгенсиңер, бул биздин жерибиз. Биз илгертен ушул аймакта жашаганбыз, Аму дарыя менен Сыр дарыянын боюнда деп алар айтып атат.
Биз айтып атабыз, айта берипсиңер, ал туура эмес, биз дагы илгертен ошол жерде жашаганбыз деп биз айтып атабыз. Бул биринчи тарыхый чырдын башы да. Экинчи маселе, Варухка коридор ачыш керек. Варух менен Исфараны туташтырыш керек. Ал жана Головной аркылуу Аксай суусун бойлоп, Капча айылын бойлоп келип туруп Исфарага кирип кетет. Ал кирип кеткенде 4 көчөдөн өтүш керек деген сөз. Хожало деген айылдар менен туташып өтүп кетиш керек. Ошондо биз Баткен районунан Лейлек районуна өтө турган жол биз жолубуз жабылат деген сөз. Ал мындай Варухтан келип туруп Исфарага бириккенде биз ошол жерден өтүшүбүз керек. Ошого мажбур болобуз. Болбосо аерден өтпөйбүз дей турган болсок, анда Варухтун түштүк жагынан, ал деген үстүнөн тоолордун аралатып жол салып өтүшүбүз керек. Биз тажиктердин территориясын кесип өтпөйбүз дей турган болсок, анда Варухтун түштүгүнөн өтүшүбүз керек. Үстү бирок картада түштүк болуп эсептелет. Ошо түштүгүнөн тоолордун арасынан жол салып өтүшүбүз керек Лейлекке. Ал канча километр алыска турат, кыйынга турат, ал бизге гана зыян. Анан өзүбүздүн жерди берип таштап атпайбыз, эң башкысычы. Өзүбүздүн ошол жердеги 4 көчөдөгү жанагы Көкташ деген айыл кетип атпайбы? Биз Самаркандке барыш үчүн да Варухтун үстүнөн айланып келишибиз керек болуп атпайбы? Бул өзүбүздүн жерибизди өзүбүз анклав кылып алабыз деген сөз да. Тескерисинче Варух деген бул биздин территориянын ичинде турган жер. Алар бизге салам айтып, биздин маанайыбызга карап мамиле кылыш керек. Эгерде биздин бийлик ошону жасай алса. Эгерде биздин бийлик кайсыл бир жерден жаза тайып, убада берип, кол коюп берип, силердин жер деп таанып койгон эле бир факты чыкса, анда биз аташкан болобуз. Азыр ошол жанагы кече президентибиз оондо сүйлөп тажик тарапты күнөөлөдү го. Анан Тажикстандын тышкы иштер министри чыгып, бизди күнөөлөдү, туурабы? Булар кол кое берет, кайра баш тарта берет деп атат. Кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтү баардык нерсени токтотуп, Баткен маселесин чечиш керек. Варухка эч кандай коридор бербеш керек. Варухка коридор бердик, Исфара менен туташтырып, өздөрү каалагандай кирип чыга турган кылып койдук. Биз уже Лейлек анклав деп эсептешибиз керек. Үстүнөн өтүшүбүз керек болот. Мындай айтканда, Варухтун үстү картада түштүк жагынан өттүк, ал бизге абдан чоң чыгым. Канча тоону, ташты аралап жол салыш, ал өлүм. Анан алар коридор кылып алгандан кийин 1 метр, 2 метрден жылы бериши мүмкүн. 1 метр жылдырып зым тартып, да 1 метр жылдырып зым тартып, баягы коридор туурасы 2 метр болсо 4 метр, 8 метр болуп эндүү кылып бериши мүмкүн. Вот ошол маселелер чындап татаал. Биз эми Ошто, Бишкекте отуруп алып, мен кээде жиним келет да, ошо Бишкекте отуруп алып, эксперт болуп, чек-араны сүйлөп, бир жолу ошо Баткенге бас барбаган, Аксай, Көкташтарды көрбөй эле, анан адан будан телевизордон, интернеттен көрүп алып анан оюн айтып коюп атышпайбы? Ал туура эмес да. Кыйынсыңбы? Бар ошо жерге. Социалдык иликтөөнү жүргүз, көзүң менен көр, ошол жолдон бас, өт, элдин оюн ук, анан сүйлө. Анан бийликти сында, анан оппозицияны сында. Жөн отуруп алып, анан өзүңдүн логикаңа салып туруп эле диван эксперт болгондор көбөйүп кетти да, чындыгындачы. Ошон үчүн мына бул даярдык аракеттерин көрүп атат, окоп казып атат, мечиттин ичине оружияларды ташып атат тажик тарап деп атат, кыргыздарды дагы алар күнөөлөдү, оор техникаларын алып чыккан жок, даярданып атат деп. Анан билбейм. Биз өзү аскердик сыр, мамлекеттик сыр деген нерселерди колдон келишинче жакшы жолго салсак болот. Мисалы канча техника албайлык, бирөөдөн бир пистолет алсак дагы ошону социалдык тармактарга чыгарбаганыбыз жакшы болот деп ойлойм да мен. Мүмкүн туура, мүмкүн туура эмес деп. Биз баардык нерсени алганыбыз алгандай көрсөтүп атабыз да. Аны ал тиги наркы тажик тарап болобу, же башка тарап болобу, алар өзүбүзгө кайра контр аргумент катары колдонуп атат да. Казакстан, Тажикстан мененчи. Ушул нерселердин баардыгы ошол биздин жетекчилердин, биздин дипломаттардын эмгеги да. Эгер жакшы саясат болсо, жакшы иш болот. Жакшы саясат болбосо, жакшы иш болбойт экен. Анын эми
Раматлык чогаж айткандай, баягы канчасын алып канчасын берсең дагы чегараны чечпесең, бул ырбай берет. Аягы келип, же ал мамлекет жок болот, же сенин мамлекетиң жок болот деген эле сөз да. Тынч жашаш үчүн согушка даярдан дейт. Согушка даярданыш керек. Бирок секретный даярданыш керек да, менин оюмдачы. Бизде тилекке каршы ачык эле болуп калды да. Айтыла турган нерсе бар. Элге. Да, мамлекет анан эл дегенде талаш болбодубу? Мамлекет ким, эл ким депчи. Мамлекеттин өзөгүн эл түзөт. Бийликтин өзөгүн эл түзөт. Бирок эл деген бул абстрактный түшүнүк. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Багы бузук башы бар арасында, туурабы? Идеясы бузугу бар. Оппозиция, пропозиция дегендечи. А мамлекеттик башында турган орган, аткаруу бийлиги жоопкерчилиги ошонун мойнунда. Алар элге айта турган маселе болот. Элге айтпай турган маселе болот. Ушуну биз жакшы түшүнбөй атабыз да, биздин эл дагычы. Баары эле ачык айт деп атат. Ачык айтып таштаса, эмне болот? Анда мамлекеттик сыр деген жок калат. А бирок бизде бийлик дагы эл менен кеңешип, алдын ала социалдык иликтөөлөрдү жүргүзүп, барго президенттик администрация стратегиялык институт деген бар. Алар иш кылыш керек да. Ошол Кемпироват болобу, башка жер болобу, барып социалдык иликтөөлөр жүргүзүп, элдин пикирлерин алып, анан кийин анын жыйынтыгын падышага жеткирип, Садыр Нуркожоевич мондай болуп атат, мындай кылсак жыйынтыгы мындай болгудай, мындай кылсак жыйынтыгы мындай болгудай, кесепеттери мындай болгудай деп, ошол институт айлык алып отурат ошол жердегилер, туурабы? Ошолор жүргүзүш керек да. Адистерге бериш керек. Анан чечим кабылданса, жетекчилерибиз да уят болбойт да. А бизде көпчүлүк учурда шашылыш, анан ошолордон сурабай туруп, маселе каралып калат дагы, анан жыйынтыгында кээде уят болуп калган учурлар болот. Кол коюп туруп, баш тартканга мажбур болгон учурлар болот. Ал эки жакты тең, элди дагы, тиги наркы экинчи тарапты дагы нааразы кылып коет. Ошон үчүн ойлойм, мына жергиликтүү чегара аймактарындагы элдерди курал менен курал берүүнү парламент кабыл алып берди. Муну да дыкат мамилеш керек. Эртең алып анан кийин ал мыйзамдын шылтоосу менен бирөөнү атышып жүрсө ичип алып, бул да болбойт. Ал мына аскер кызматкерлери өзүн атып алып өлдү деген фактылар бар го. Өтө этияттык менен мамиле кылып, запастагы офицерлерди, резервдегилерди мобилизациялап, ичине көбү унутуп калган болушу мүмкүн, туурабы? Мына генерал Есен Топоев деген болгон, Акаевдин мезгилинде коргоо министри. Ошондо куралдуу күчтөрдө 15 000 солдат болсо, 49 000 офицер запаса деген болгон. Военный кафедраны бүткөндөр. А өзү военный кафедраны бүткөндөр ошол 30 солдатка командир болуш керек, мисалы, бир взводко. А эми элестет, солдат наоборот офицерский составга командир боло турган болуп атат да, мындай айткандачы. Ал кайсы немеси үчүн генерал армия деген звание алган, түшүнбөйсүң. Мындай аскердик реформа, аскердик сыр, мамлекеттик сыр деген нерселерди өтө этият кылбасак, анан чында эле блогер болобу, журналист болобу, оппозиция жөнөкөй элби, ал да кичине тизгинди тартышыбыз керек, чындапчы. Кой. Значит, айтпай турганын деди, анда мейли айтпай эле койсун. Айта турганды айтсын. Анан эми азыр сүйлөдүң эле дүйнө уга турган болуп калды да азырчы. Мурдагыдай газетке чыгып анан ал бир жумада айылга жеткичек эле, азыр ушул жерде сүйлөгөнүң ушул жерден кетип атат. Түз эфир дегендер, туурабы? Анан мамлекеттер менен мамилебизди өтө этияттуу болсак, мына азыр Кемпироват маселеси же Өзбекстан менен мамилебиз мындан ары жакшы болот, же Өзбекстан менен да мамилебиз бузулуп коюшу мүмкүн да. Ушул эле Кемпироват. Бузулуп калса кимге зыян, жакшы болсо кимге пайда? Эл да ойлонуш керек да. Бийлик да ойлонуш керек. Тажикстандын УКМКсы Кыргыз тарап ок атуучу позицияларды даярдап, Тажикстандын аба мейкиндигин бузуп жатканын айтып чыкты. Ал эми Кыргызстандын чегара кызматы бул маалыматты төгүндөдү. Анда атайын кызмат тажик тарапты эки мамлекеттин калкын ыдаштырууну токтотууга, мыйзамсыз аракеттерге үндөөгө чакырат. Эки өлкөнүн чегарасындагы кырдаал боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы жыйын өткөрдү.
УКМКнын чек ара кызматы Тажикстандын чек ара кызматынын кыргыз тарапта айыптаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. Буга чейин Тажикстандын УКМКсы кыргыз тарап ок атуучу позицияларды даярдап, аскердик техникаларды тартып, Тажикстандын аба мейкиндигин бузуп жатканын айтып чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматы бул маалыматты төгүндөп, өз кезегинде билдирүү таратты. Аны менен катар УКМК тажик тарапты эки мамлекеттин калкын адаштырууну токтотууга, мыйзамсыз аракеттерге үндөбөөгө чакырат. Тажикстан чек-арага канатташ аймактарында чек-араны күчтөндүрүүгө болгон дээрлик бардык өзүнүн иш аракетин Кыргызстандын чек-арачыларына оодаруу фактысын айран таң калтырат. Алсак 2022 жылдын 25 сентябрынан тарта тажик тарап ок атуучу позицияларды даярдап жатат. Жергиликтүү калк окопторду казып, Кыргызстан менен чектешкен мамлекеттик чек-аранын периметрин бойлой траншеяларды казууда. 2022 жылдын 25 сентябрынан бери Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигин бузуп, чалгындоо иш аракетин жасап, дрондор колдонулганын 10дон ашуун фактысы катталган. Дал ушул Тажикстандын жарандары Кыргызстандын чек-арага канатташ жашаган тургундарынын үйлөрүн өрттөгөнгө аракет кылышкан. 2022 жылдын 26 сентябрында чек-арага жакын жерде тажик аскерлери тарабынан коюлган гранатага тажик жараны жарылгандыгы, Тажикстандын аскерлери кезектеги чыр-чатак катталган учурда өз аймактарына чек-арага мина коюп кире качканга даярданып жатышкандыгынан кабар берет. Бул арада жогорку кеңештин депутаты Сүйүн Өмүрзаков Тажикстан менен тынчтыкка келишүү тууралуу кол коюлган протоколдун сакталышын көзөмөлдөөнү талап кылды. Анткени тажик тарап окопторду казып баштагандан жергиликтүү тургундар тынчсызданып жатышат. Депутат өкмөттөн бул жагдай тууралуу маалыматты төрөгага же тармактык комитетке тез арада беришин сурады. Баткен областында Головной деген жер бар. Ошол жерде Тажикстандын жарандары жарандык автоунаалар менен курал жарак ташып атат, мечиттерге деп чыгып атат. Биз эми Тажикстан мамлекети менен өткөндө протоколдор кол коюлду. Тынчтыкка келишим тууралуу боюнчачы. Анан эми буну кандай түшүнсө болот, эми кече бардыгыбыз көрдүк го. Курал жарак алып келип атышат, окопторду казып атышат. Кече мына Баткенде дейлекте мага жаш балдар келишти. Мына кабинетиме. Алар айтып атышат, биз көрүп атабыз дейт, алар дейт. Окоп казып атышат, даярданып атышат дейт. Маалымат алып атабыз. Оор техникалар алыска кеткен жок дейт. Анан эми протокол келишимдерди кол койгондон аны биз дагы жолугуш өткөрүш керек да аларчы. Мындай маалымат алып атабыз, мына көрүп атат, видео тасмалар чыгып атат депчи. Анан эми унчуп отура берсек анда эртең эмне болот анда дагычы. Элдер, жарандар ушинтип айтып атты, мына окоп казып атат. Курал жарак алып келип атат деп туруп өткөндө окуялар болушту. Буга чейин Кыргызстан, Россия жана Тажикстандын президенттери Астанада жолугуп, кыргыз-тажик чек арасындагы көйгөйдү талкуулашкан. Анда Садыр Жапаров кыргыз тарап талаштуу маселелерде тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү боюнча өзгөрүүсүз позицияны карманарын билдирген. Эми мына тажик тарап ар дайым эле өздөрүнүн жасаган иштерин Кыргызстанга аударып, кыргызча айтканда беттирмачылык кылып эле мурда дагы мисалы өздөрү агрессия жасап, өздөрү биринчи ок чыгарып, өздөрү кол салып, айылдарды өрттөп, анан кийин ар дайым ошо бизди күнөөлөп келет да. Бул эми бул боюнча дүйнөлүк коомчулукка деле маалыматтар таратылды. Президент деле бул жөнүндө айтты, ООНдун трибунасында туруп. Бирок булар дагы эсине келбей атат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чек-арадагы соңку окуядан кийин Баткенде аскерлерди күчтөндүрүп, жергиликтүү калктын өзүн өзү коргоо моделин өзгөртүү зарылчылыгы пайда болгонун билдирген. Эки өлкөнүн чек-ара маселесин чечүүдө Орусиядагы карталардагы карала турганын белгилеген. Саясат талдоочулар Кыргызстан ар дайым дипломатиялык мамилени сактап, чек-ара сызыгын эки тарапка тең пайдалуу болгудай кылып, тез арада калыптандырууга ынтызар дешет. Тажиктер ойлонуш керек, ойлонуп бул мындай жол менен чек-ара маселесин чечүү мүмкүн эместигин булар акылга салып, уже иш алып барыш керек. Болбосо өздөрүнө жасашат, өздөрүнө мурда биздин эл сабырдуулук кылып, биздин бийлик дагы сабырдуулук кылып, эми дипломатиялык ушундай жол менен чечели, коңшубуз, алака катышыбыз бар деп, мүмкүн болушунча биз бул отту мындай күч алдырып, алоолонтуп кеткенге жол берген жокпуз. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагышууда Кыргызстандын курман болгон 63 жаранын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүүлөр, андан тышкары 206 киши ар кандай жаракат алды. Анын 145 жоокерлер, 60 карапайым адамдар.
Алмагүл Эркебайкызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 21 октябрда Баткен облусунда күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Ташиев чек ара аймактарында жаралган көйгөйлөр саясий дипломатиялык жол менен сүйлөшүүнүн негизинде чечилиши керектигин айткан. Чек ара маселеси эки мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйт. Ошондуктан буга байланыштуу ар кандай даражадагы чиновниктер дагы, катардагы жарандар дагы чек арадагы кырдаалдын курчушуна өлгө боло турган шашылыш билдирүүлөрдү жасабашы керек. Бүгүнкү күндө баарыбызга, Кыргызстанга да, Тажикстанга да тынчтык, стабилдүүлүк эки мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү керек деген Ташиев. Ал Баткен облусунун жетекчилигине тажик тарап менен кызматташуунун бекемдөө милдетин коюп, кабыл алынган чечимдерди аткарбагандыгы үчүн Баткен облусунун укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик органдарынын жетекчилери жеке жоопкерчилик тарта турганын эскерткен. Жогорку кеңеште чек аралаш айылдардын тургундарына курал берүү тууралуу мыйзам долбоору колдоо тапты. Аталган мыйзам долбоор өлкөнүн чек ара аймактарын коргоо жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыккан. Мындай жагдайга чек арадагы соңку окуялар негиз болгон. Парламентте чек аралаш айылдын тургундарына курал берүү мыйзамы 3-чү окууда кабыл алынып колдоо тапты. Мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Демиргечилердин айтымында чек арага чектеш жашаган элдин талабынан чек арадагы акыркы окуялардан улам бул мыйзамды иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыккан. Мыйзам долбооруна ылайык чек арага канатташ жашаган элге курал берүү процедурасы жөнөкөйлөштүрөт, анын жол жобосун Ички иштер министрлиги иштеп чыгышы шарт. Аталган долбоор буга чейин парламенттин 5 комитетинде каралган. Аны жогорку кеңештин 81 депутаты демилгелеген. Демилгечилердин бири Марлен Маматалиев өлкөнүн чек ара аймактарын коргоо жөндөмдүүлүгүн арттыруу максатында иштелип чыкканын айтат. Бир мамлекет менен согушабыз, жолгосом басып барабыз деген ниетибиз жок. Биз болгону бул мыйзамдын негизгиси ушул коргонуу максатында биз кылып атабыз. Анткени бизде толук буга негиз бар. Ички иштер күч органдарынын атайын өзүнүн тизмеси менен, алардын буйруктары менен берилет. Анан берилгенде дагы бул үйүн алып бара алып үйүнө койбойт, аны атайын тийиштүү жерлерде кармала турган. Анан буларды дагы тизмесин аныктагандан кийин алар менен ар кандай бир машыгуулар өткөзүлүп турат да. Бул Баткен облусундагы жана Алай Чоңалай райондорундагы чек ара тилкелерине жакын жайгашкан аймактагыларга тиешелүү экени айтылды. Чек арага чектеш жашаган элге тышкы коркунуч жаралган учурда мергенчилерге атайын даярдыктан өткөн жарандарга курал колдонуу укугу берилет. Бул мыйзамды кабыл алуу менен биз өзүбүздүн күч органдарыбыздын күчү жетпей атат дегенди билдирбейбиз. Жок, тескерисинче биз аларга кошумча жанагындай эвакуация болгон учурларда көрүп атасыздар го, салык тармактарда элдер эвакуация болсо аларга ок атылат. Мына ушундай учурларда айрым ошол жөнөмү бар, жолбосо мындай мергенчи болгон өзүбүздүн жарандарыбызга курал берүү маселеси каралды. Өлкөдө чек ара чырында адам өлүмү менен коштолгон окуялар күн алыс катталып турат. Мындан улам чек ара тилкесинде жашаган тургундар курал берүү маселесин бир нече ирет айтып келишкен. Деген менен бул жагдай мыйзам менен бекитилген эмес. Эми мунун эки тарабы бар да. Биринчи тарабы туура эле болду. Эл мурда эле кызыгып жүргөн ошол чек арадан кол салганда оружиялары жок адамдар өлө баштады, кыйналышты, туурабы? Бул туура каралды жогорку кеңеште. Мунун туура эмес жагы бул оружие барып бирөөнүн колуна түшүп калбаш керек. Мен айтканым бир терс адамдарга бар, атайын куралды күтүп жүргөн адамдар бар. Бирөөдөн атып коюшу мүмкүн, өч алып коюшу мүмкүн, ушулар бар. Кыргызстанда курал колдонуу тартиби атайын мыйзамда каралган. Куралга ыктыярдуу ээлик кылууга жол берилген мыйзам 1999-жылы кабыл алынып, акыркы жолу 2021 жылы өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Шарттар бар. Ошол эле мезгилде курал жөнүндө мыйзамдын 15-беренесинин талаптарында көрсөтүлөт. Куралды алгандан кийин Кыргыз Республикасынын жаран алгандан кийин ал 5 жылдык мөөнөткө чейин уруксаты берилет деп туруп. Куралды алгандан кийин ички иштер бөлүмү тарабынан берилгенден кийин алардан каттоо өтөт. Каттоо өткөндөн кийин ал куралды кандай пайдаланып атат, анын огу, гильзасы пайдаланды, пайдаланбады, ал жерге отчет берип туруш керек. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Эгерде ар 5 жыл сайын мөөнөтү келгенде ал куралды пайдалануу жана иштетүү боюнча дагы узартып турат.
Мыйзам күчүнө кирсе керектүү учурда президент аскердик абал киргизбей туруп эле жарым-жартылай мобилизация жарыялай алат. Ага ылайык мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө, курал жөнүндө жана чек ара ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жөнүндө мыйзамдарына өзгөртүү киргизилет. Алмагүлерке Багызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Бул жума коомдун колдоосун алынган Саара 02 учкучсуз аппарат боюнча Коргоо министри Бактыбек Бекболотов 19 октябрдагы маалымат жыйында журналисттердин суроосуна жооп берди. Ал Кыргызстан учкучсуз аппаратты чогултканын четке каккан да тастыктаган да жок. Кыргызстандын ичинде көп нерсе өндүрүлөт, мүмкүн жасалып жаткандыр. Биз кайсы жакта эмне кылып жатканыбыздын баарын айта албайм. Мен аскер адамымын, мамлекеттик сыр деген болот, дейт министр. Социалдык тармакта Кыргызстанды алгачкы жолу Саара 02 аталышындагы учкучсуз аппарат чогултулганы айтылып, анын тасмасы дагы тараган. Жашы жетелик өспүрүмдөрдү зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу боюнча мыйзам долбоору кайрадан коомдук талкууда. Жаш кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөн педофилдердин кылмыш жоопкерчилиги буга чейин дагы көтөрүлүп, жаза күчөтүлгөн болчу. Соңку жылдары бойго жетелик кыздарды зордуктоо фактылары көбөйүп, сот жоопкерчилигинен жеңил кутулуп кеткен учурлар коомчулукту нааразы кылып келет. Мындан улам педофилдерге карата жаза оорлоп, өмүр бою эркинен ажыратууну мыйзамдаштырууну колдогон көбөйгөн. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Соңку жылдары балага өзгөчө өспүрүм кыздарга карата жыныстык зомбулук көрсөткөн окуялар тынымсыз катталып, жазадан жеңил кутулуп кеткен учурлар көбөйгөн. Мындан улам өспүрүмдөрдү зордуктап, мыкаачылык менен өлтүрүү фактылары системалуу мүнөзгө айланып баратканын айткан эл өкүлдөрү мындай кылмышка баргандарга катаал жаза колдонуу боюнча мыйзам иштеп чыккан. Жогорку кеңештин 61 депутаты өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап, мыйзамды коомдук талкууга койду. Жашы жетелик кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөн педофилдердин кылмыш жоопкерчилиги буга чейиндагы оорлоп жаза күчөтүлгөн болчу. Педофилдердин ыплас аракети оор кылмыштардын катарына кошулуп, аяусуз мыйзам менен жазадан кутулуу амалына толук чекит коюлган. Деген менен зомбулук көргөндөр боюнча иш алып барган Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси адилетсиз сот системасы менен өлүм жазасын киргизүү кооптуу экенин айтат. Бир ок деген сөз бар да. Себеби дегенде мындай да, эгерде ошол действительно жасалган адам ошол нерсени колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек, сөзсүз түрдө. Бирок бизде ошондой мыйзам туура так өзүнүн угунда учурунда иштей алабы деген суроо кетет да. Кылмышты кылбаган адамдар жоопкерчиликке тартып калышы дагы мүмкүн деген нерсе кетет да. Бул өтө чоң кооптуу маселе. Мындай болуп калбайт деп эч ким кепилдик кыла албайт. Бирок мен негизи ушул системада иштеген адам катары мен бул жогорку жазага абдан макулмун. Өзү негизи ошондой болуш керек. Ислам дининде дагы өспүрүмдөргө кол салуу кечирилгис күнөө дешет имамдар. Шариятта ар бир кылмыштын зыянына карап жаза чегерилгени менен зордуктоого өлүм жазасын колдонуу даана көрсөтүлгөн. Коомдук талкуудагы өлүм жазасы кылмышкерлердин тизгинин тартуудагы эң акыркы чара дешет дин өкүлдөрү. Биз ушул бүгүнкү күнү көтөрүлүп аткан өлүм жазасы мен туура деп эсептейм. Бул жеке менин пикирим. Анткени бүгүн биз мына ушул жамандыкты ушундай оор, катаал жаза менен коркутуп, мына ошону менен гана тыйбасак, бүгүн ушундай бир опусталдуу оор заманда биздин айтып койгон сөзүбүз же бир жыл 2 жыл камап коюу менен бул чечиле турган маселе эмес. Шариятыбызда бул ар бир кылган кылмыштын жазасы бар. Мисалы айта турган болсо, колун уурулук кылган адамдын колун кесүү. Мисалы да, бир адамдын өлтүргөн болсо, аныга дагы бир инсандын өлүм жазасына тартуу бул бар маселе. Бирок бүгүнкү күндө биздин мыйзамыбызда бул каралган эмес. Биз светтик мамлекетте жашайбыз. Ошондой эле Өлкө башчысы Садыр Жапар педофилдерге жазаны күчөтүү мыйзамына сентябрь айында кол койгон. Анда кылмыштын мөөнөтү эскербейт жана психологиялык жактан оорулуу экени аныкталса да, катаал жазага тартылышы каралган. Педофилдерге аяусуз жаза көрсөтүлүп, мунапыс берилбейт. Кылмышкер 15 жылдан өмүр бою темир тор артында кармалышы бар. Өлкөдө өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган. Анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулук болгон.
Элдик курултайды өткөрүү боюнча Ош облусундагы бардык айыл өкмөттөрдө түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө делегаттарды тандоо боюнча жалпы тургундарга маалымат берилип, негизги көйгөйлөр талкууга алынды. Жергиликтүү тургундар бул жолку курултайда элдин үнү президентке жетет деген үмүттө. Элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жыйын бүгүн Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүндө өттү. Жергиликтүү тургундар өз көйгөйүн президентке жеткирүү үчүн татыктуу делегатты тандоону пландап жатышат. Чогулгандар негизги 3 маселе боюнча токтолушуп, көйгөйлөрдүн чечилишин талап кылышты. Аны президентке жеткирүү үчүн татыктуу делегатты тандоо керектигин да белгилешти. Өздерінің ошо айылдагы болгон камчиликтерди, болгон проблемаларды ар да бир айтышып атат. Азыр биз Кудай кааласа ушул жерде отуруп, баардыгын чогултуп, эң керектүүлөрүн, эң өртүнчүлүү проблемаларды коебуз. Айыл өкмөтү болгон эмеге. Анан уякка өзүбүзгө жараша жакшы түшүнгөн, айыл өкмөтү жакшы билген, проблеманы түшүнгөн, келечекте элге кызмат кыладыган бир иштерди амалга ашырып келиш үчүн делегаттар ошого жөнөтөбүз, Кудай кааласа. Учурда элдик курултайды өткөрүү жана түшүндүрүү боюнча жыйындар өлкөнүн бардык аймактарында жүрүүдө. Шарк айыл өкмөтүндөгү жергиликтүү курултайды уюштуруу жана түшүндүрүү иштери айылдык кеңешке жүктөлгөн. Мындан улам жергиликтүү депутаттар көчө кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Азыр администрация, өкмөттөр аралашпай атат. Бүт эмелерди айылдык кеңештерге берген. Биз айылдык кеңеште азыр уюштуруучу топ түзганбыз. Ар бир жооптуу депутат жерлерде жыйындарды өткөрүп атат. Өздөрүнүн элине карап туруп, азыр жергиликтүү курултайга делегаттарды шайлашып атат. Анан эң проблемный курчун проблемаларды 3төн көтөрүп чыгышып атат. Азыр ошолор регистрация кылып, протоколдор түзүлүп атат. Жыйындардан кийин азыр эми делегаттарды мандаттарын эми уюштуруучу топ даярдап берет. 5-ноябрда Маданият үйүндө бизде азыр эми жергиликтүү курултай. Бул жолку курултайдын эрежелери түп тамырынан өзгөртүлүп, жаңы жоболор киргизилди. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер, премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошол эле учурда алар жергиликтүү бийликтин ишине кирише албайт жана алар өзүнчө жумуш орду каралган эмес. 1 жылдык мөөнөткө шайланып, жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн президентке жеткирүү милдетин аткарат. Жергиликтүүлөр бул жолку курултайда элдин негизги көйгөйлөрү чечилет деген үмүттө. Бул өтө керек нерсе бул. Себеби политиктер, саясатчылар, депутаттар, буякта отурган баардык чиновниктер баардыгы 50% өздөрүгө кызыктуу нерсе аракет кылышат да. Көбүрөөк элдин эмес калып калат да. Бюджетте баягы неме дейт? Бюджетке кызыккандар көп болот да. Ошончо элди өзүнүн пикири барганы өтө сонун иш болот да. Өтө туура болот. Биз демократик өлкөбүз дегенге жарашат ошо. Ошондой болуш керек. Паргиз өлкө башчыбызга рахмат. Туура жолго коюптур. Элдик курултай 3 этапта өтөт. Биринчи көчө кварталдар боюнча тандоо, андан соң 5-ноябрда жергиликтүү курултайда делегаттар тандалат. 25 ноябрь күнү Бишкекте элдик курултай өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат катышат. Алардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Исак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Ош шаарындагы жүргүнчүлөрдү ташууга 50 автобус кошулду. Жаңы коомдук транспорт 38 жүргүнчүгө ылайыкташып, заманбап тейлөө каралган. Автобустар шаардын чет жакасындагы 4 аймакка чыгат. Өзбекстандын өндүрүшүндөгү автобустардын ачкычтары айдоочуларга расмий тапшырылып, шаардыктарды тейлөөдөгү төлөмдөр толук электрондошууга өткөрүлдү. Каладагы жагымдуу иш-чарага биздин телетоптагы күбө болуп кайткан. Каланын борбордук аянтында тизилген бул жаңы автобустардын ар биринин баасы 37 000 АКШ доллардан сатылып алынган. Коомдук транспорт күйүүчү майды аз сарптап техникалык мүнөздөмөсүнүн жөнөкөйлүгү менен айырмаланып турат. 50 автобусту алуудагы 2 миллион доллар каражат Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу бөлүнүп, алгачкы долбоор ишке ашкан. Isuzu САЗ үлгүсүндөгү жүргүнчү ташуучу автобус Самарканд шаарындагы Сама авто заводунун өндүрүшүнөн чыккан. Жаңы коомдук транспорт 38 жүргүнчүгө ылайыкташып, заманбап тейлөө каралган. GPS навигаторду ишке ашырганбыз, ошолор боюнча болот. Бул атайын телефонуңуздарга Play Market'ten жүктөп аласыздар. Кимиңиздер кайсы аялдамада турсаңыздар, кайсы каттам өзүңүздөргө чыгат, ошону бассаңыздар, канча мүнөттө келишин өзүңүздөр көрүп, ошого карап мүмкүнчүлүгүңүздөрдү пайдалансаңыздар болот. Анан бул автобустардын негизги өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө ошол күйүүчү майды 100 километрине ошол техникалык мүнөздөмөсүндө берип атат, 18 литр
дистоплива расход кылаттар. Буюрса жакшы. Жаңы унааларды расмий тапшыруу салтанаты бүгүн уюштурулуп, шаар мэри баштаган жетекчилер катышты. Иш-чарада жаңы автобустардын ачкычтары айдоочуларга ыйгарылып, жүргүнчүлөрдү сапаттуу тейлөө милдети жүктөлдү. Шаар бийлиги коомдук транспортту көбөйтүп, жеке компаниялардан чыккан кичи маршруткаларды азайтууну убадалады. Муну менен автобустарда жол акыдагы салыштырмалуу арзан болуп, жол тыгыны жөнгө салынат. Ошол биз жана 3-чү троллейбустук линияны кое берүү боюнча, жаңы 3 линия ачуу боюнча, анан келечекте ушул биз баягы электр автобустарды да алып келүүнү сүйлөшүп атабыз. Анан ушул бизде баягы жеке ташуучулар, маршруткалар деп коет, баягы ошол 70% ошолор камсыз кылып атса, элди 30%ын биз өзүбүз эми азыр ошол биз 30%ды ошол 50%дан да ашыралы деген планыбыз бар да, ошондо шаарыбызда баягы тыгындар да азаят, ошол эле жанагы маршруткалардын саны да азаят. Мындай коомдук көбүрөөк адамдар бата турган коомдук чоң ушул автобустарды киргизели деген планыбыз бар да. 43 жылдан бери айдоочу болуп жүргөн Султаналы Эсенкулов алгачкы жолу жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн жаңы автобустун ачкычын колуна алды. Транспорт Өзбекстанда чогултулганы менен техникасы Жапонияныкы дейт. Султаналы мырзанын линиядагы каттамы Амир Темир аймагынан шаарга түзүлүп, 2 күндөн кийин жүргүнчүлөрдү ташууга каттамга чыгат. Мунун артыкчылыгы өзү японский экен го, сборкасы Өзбекстанда болуптур. Бизде ушу анча-мынча билбеген жерибизди берки механиктер, инженерлер тааныштырды. Аябай жөнөкөй экен. Жөнөкөйлүк. Анан мына тормозу дагы воздушный эмес. Жакшы машина экен. Анан жеңил желпилиги, мотордо деле өтө көп эле майда чуйдасы жок. Аябай жеңил экен. Анан эми маршрут боюнча айтсак, эми 2-3 күндүн ичинде билинип атат. 10 адыр, 10-чу маршрут. Анан 9 адыр, 9-чу маршрут. Анан 6 деп атат. Бул эми жана кеңешке деп атат. Эми графиги кандай болуп, кандай чечилет 2-3 күн ичинде билинет да. Автобустар бул мезгилге чейин маршруттук каттам жүрбөгөн шаар четиндеги Жапалак, Туран жана Амир Темир аймактык башкармалыктарына коюлат. Жаңы коомдук транспортторго да бул сервис мобилдик тиркемеси орнотулуп, жүргүнчүлөр жол акысын алдын ала төлөөгө шарт түзүлгөн. Автобустарды жол акысын накталай төлөм учурунда 10 сом, накталай эмес электрондук төлөм жүргүзсө 8 сом деп белгиленген. Учурда жалпы шаардагы кичи маршруттук жана автобустук 54 каттам бар. Негизги 2 проспектиден троллейбус линиясы дагы жүрөт. Бул каттамдар шаардыктардын жүрүүсүн канаттандыра албай келүүдө. Нарын облусунун Куланак айылында Куланак ГЭСинин курулушу башталды. 21 октябрда президент Садыр Жапаров капсула салды. ГЭСтин кубаттуулугу 1000 мегаватт болот деп пландалууда. ГЭС ишке киргенде жылына 450 миллион киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлөрү күтүлүүдө. Өлкө башчысы Нарын облусу электр энергиясы менен толук камсыздалат. ГЭСтин курулушу жүрүп жаткан маалда 1000ге чейин жумуш орду түзүлөт. Толук ишке берилгенден кийин 100гө жакын жумушчу туруктуу иш менен камсыз болот. Долбоордун жалпы басы 124 миллион акш долларын түзүп, анын 88 миллион доллары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жана Евразиялык өнүктүрүү банкы сыяктуу каржы институттар тобу тарабынан насия катары берилет. Куланак ГЭСинин курулушу менен райондогу Учкон, Сарой айыл аймактарынын 5081 гектар айдоо аянтын сугат суу менен камсыздоого жакшырат. Мындан сырткары 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Урматтуу мекендештер, Кудай буйрса, Куланак ГЭСи Нарын облусунун гидроэнергетикасынын локомотиви болот. Ушуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Куланак объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп, курулуш маселелерин ыкчамдатып чечүү үчүн өз убагында натыйжалуу чараларды көрүүнү, колдоо көрсөтүүнү тапшырамын. Ал эми энергетика министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилигин жүктөймүн. Сүйүнүштүү кабар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллионунчу мыркайы 19 октябрга караган түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызылкая шаарында төрөлдү. Наристенин ысымын өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү койду. Кыргыз эли көптөн күткөн 7 миллиончу жаран Баткен облусунун Кызылкая шаарында жарык дүйнөгө келди. 7 миллиончу ымыркайды Кызылкая шаарынын тургуну Айжаркын Сиражиденова 40 жашында төрөдү. Жаңы ымыркайга президенттин сунушу менен Кыргыз элинин гүлдөбөнүшүн билдирген жакшылык ысымы берилди.
Кыргызстандын калкы расмий түрдө 7 миллионго жетти. Өлкөнүн 7 миллиончу жашоочусу бүгүн 19 октябрга караган түнү саат 2:10 Баткен облусунун Кызылкая шаарында төрөлгөн уул бала болду. 7 миллиончу кыргызстандык фермер Валижан Абдрасуловдун үй бүлөсүндө төрөлдү. Апасы Айжаркын Серажидинова 1982 жылы туулган. Бул мен 4-чү балам, 2 кыз, 1 уулум бар болчу. Балама шерик болду. Мен да күткөн эмесмин. Кокусунан эле эртең менен президент чалганда билдим. Президент чалып куттуктады эртең менен, жакшы каалоо тилектерин айтты. Анан өзүңүз ат кой бериң деп өзүм сурандым. Жакшылык болсун журтубузда деп, жакшылык деп ат койгула деди. Ошол балам аты жакшылык болду. Айжаркын айымдын наристеси өлкөнүн 7 миллиончу жараны болгонун өлкө башчысы кабарлаган. 7 миллион наристебиз төрөлүп атат мына. Бу дагы бекеринен эмес. 7-нин бири Кызыр дейт. Кызыр алейхиссалам колдогон перзентибиз болсун. Рахмат чоң. Кыргызстаныбызга кут алып келген перзенттерден болсун. Айтканыңыз келсин. Дайыма жакшылык эле болуп турсун. Эми рахмат чоң. Бул 7 миллиончу болуп төрөлүп атканы сиздердин үйгө дагы кут келип атканы, жакшылык алып келип атканы дегендей. Жакшылык алып келген неберелерден болсун. Бүтүндөй эле Кыргызстанга жакшылык алып келсин. Учурда Ымыркайдын абалы жакшы, салмагы 4 килограммга жакын, бою 54 сантиметр төрөлгөн. Дарыгерлердин 24 саат бою көзөмөлүндө турат. Төрөттө эч кандай кыйынчылык болгон эмес. Наристе төрөлдү. Алда болсо ушул биздин Кызылкая жалпы дарыгерлик практика борборунун төрөт үйүндө төрөлгөндүгү үчүн бу чындыгында биз дагы толкунданып турат, биздин жамаат толкунданып турат. Аябай кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Бүгүнкү күндө баланын дагы энесин дагы абалы жакшы, керектүү медициналык дары-дармектердин баардыгы жетиштүү. Дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бала дагы, энеси дагычы. Биздин азыркы замандагы Манас төрөлгөн турбайбы десек болот да. Бою дагы 54 дедиңиз, 3,9 килограмм жакшы. Садыр Жапаров улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду жана саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырованы кабыл алды. Статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов маалымдагандай, ведомстволор аралык комиссия тарабынан тиешелүү мониторинг жүргүзүлгөн. Кыргызстандын 7 миллиончу жаранын депозиттик эсебине мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Андан башка Садыр ар бир областтарда андан кийин ура төрөлгөн балдар бар. Аны сиз 7 облуста, анан Бишкек Ош шаарында 9 эсептеп койдуңуз. Бул жигитибизден башка 8 балабызга сиздин тапшырмаңыз боюнча ошол жердеги сиздин өкүлдөрүңүз сыйлыктары бар экен, подаркасы бар экен, ошолорду тапшырат. Бирөө дагы курга албайт. Сау болуңуз, кең болсун. 7 миллиончу Ымыркайдан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да кабар алууда. Баланын атасына жакынкы күндөрү 6 сотук жер тилкеси берүү пландалууда. Атасы менен сүйлөштүк, азыркы күндө атасы апасынын үйүндө турат. Ошого биз жергиликтүү бийлик, мындайча айтканда, ушул жакшылыктын атасына 6 сотук жер участкасын берели деп чечтик. Буюрса, жакын күндөрү комиссияда каратып, 6 сотук участканы чыгарып, ушул балдарга үйгө салганы жер участкасында беребиз. Кыргызстан калкынын 7 миллионго жеткирген Ымыркайдын 20 октябрга чейин жарык дүйнөгө келерин алдын ала эсептеп чыгышкан. Кыргызстандык 6 миллиончу бөбөк Айлин Кожешова 2015 жылы 25 ноябрда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Республика элинин саны 7 жылда 1 миллионго көбөйгөндүгүн бүгүнкү бөбөктөрдүн төлөлүшүнөн улам аныктоого болот. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары. Өлкөнүн 6 миллионунчу жараны Кожешова Айлин 2015 жылдын 25 ноябрында Ош шаарында 5 миллионунчу жараны Курамаева Тынчтыкбек 2002 жылдын 27 августунда 4 миллионунчу жараны Кайыпова Каникей 1985 жылдын 27 майында Ош облусунун Кара Суу районунда төрөлгөн. Ошентип 7 миллионунчу жаран менен 6 миллионунчу жарандын ортосундагы айырма 7 жылда. 6 миллионунчу жаран менен 5 миллионунчу жарандын ортосундагы айырма 13 жылды. Ал эми 5 миллионунчу жаран менен 4 миллионунчу жарандын ортосундагы айырма 17 жылды түзгөн. Тарыхый тамыры терең кыргыз элинин саны жыл санап арта берсин деп мен сиздер менен коштошом. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге бакыт берсин, амандыкта жүз көрүшөлү.